Адатта саясат же дагы башка темалар тууралуу сүйлөшкөнүбүздө адамдын ички дүйнөсү, сезим туюму, деги эле тагдыр, пейил, мүнөзү дагы көмүскөдө калып кетет экен да. Анан ошондуктан биз бул көрсөтүү аркылуу ар бир инсандын ички дүйнөсүнө саякат жасайлы деп чечтик. Андыктан бизде жаңы теледолбоор, ал эми көрсөтүүбүздүн алгачкы коногу биз сыймыктанган инсан десек болот. Тагыраак айтканда КТРКнын жана билим берүүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, Баткен таңы облустук гезитинин редактору, ушул 40 жылдан ашуун убакыттан бери журналистика тармагында ушул тармактын нанын жеп ысык суугуна бирдей күйүп бышып келаткан биздин сыймыктуу агайыбыз, агабыз, аймактык журналистиканын алгачкы чыйырын салган инсандардын бири Акматов Адылбек Жуманович бүгүн бизде конокто болот. Биз сиздерге убада бергендей эле бүгүн саясаттан таптакыр алыспыз. Тагдыр, мүнөз, пейил, деги эле жашоо, турмуш, сезим, туюм тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан алдыдагы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Агай, саламатсызбы? Куш келипсиз. Мына биздин күгүмдөө көрсөтүүбүздүн алгачкы коногу болуп отурасыз. Анан айтсаңыз, деги эле ушул күгүмдө адатта кыргыз таңдан кечке эмгектен анан бир күндүн жыйынтыгын көрүп, бул убакытта дасторкон алдына келген учур болот. Анан биз ушул күндү деги эле баткендиктер бир күндү кандай жыйынтыктап атабыз соңку мезгилде? Негизи акыркы 2-3 айдан берки бул өлкөдөгү, дүйнө жүзүндөгү кырдаал баардыгыбызды тынчыбызды алып койду. Албетте бул өтө кооптуу нерсе. Мына үйдөн чыкпай, короодон чыкпай, ар бирибиз бирибиз аяп дегендей, ооруп калбаса экен дегендей ушундай бир эмеде жүрүп аттык. Бирок ошого карабастан биздин кесиптештер, сиздер баш болуп ушул элдин кызматында жүрдүк. Менимче ушул акыркы 2-3 ай менде көкүрөгүмдө даже кандай десем, акыркы ушу 60 жылдыктагы бир оор мындай жооптуу мезгилдей сезилип кетти да. Дайыма ушул элибиз тынч болсо экен, ушул элде тарап кетпесе экен дегендей бир дайыма мындай кечкинде болбосун, дем алганда болбосун, өзүнчө болгондо ушул нерселер жөнүндө ойлонуп коем да. Ой демекчи, деги эле баягы адатта күндө жүргөндө бош убакыт болуп калганда ой учкул эмес, анан адам баласы ар дайым ой менен, кыял, максат менен жүрөт. Анан сиз көбүнчө эмнелер жөнүндө ойлоносуз? Мен чындыгында бир эле тармакта иштеп калдым, жана өзүңүз айткандай, мен журналистика тармагында иштеп калдым. Мен көбүнчө изденем. Анан мен өзүм мындай позитивди жакшы көргөн кишимин. Дайыма күлүп, анан ошол эле мезгилде бирөөлөргө да күлкү тартып улагым келет. Кээде ыңгайлуу, ыңгайсыз бир тамашалап, мындай бир эме кылып койгонду жакшы көрөм да. Ошондуктан мен ушундай бир позитив менен жашаган кишимин. Күндө ушундай бир бирөөгө бир жакшылык кылып койсом, ошо бирөөдүн көңүлүнө калып калсам, же болбосо бирөөгө бир жакшы эметирип койсом деген оюм бар. Мен чынында ички дүйнөмдө мен бирөөлөрдү өтө жаман көрө албайм. Бирок капа да болушу мүмкүн, бирок буларды жаман көрө албайм. Но менде ушундай бир мүнөзүм бар да. Мен өзүмдү ушинтип ойлойм. Башкалар аны кандай сөз этет, но бир көчөдө болбосун, тааныш болобу же бейтааныш болобу, мен мындай бир жакшы ошол адам менен жакшы сүйлөшүп, ички дүйнөсүнү угуп, анан ошол эле мезгилде кошулуп, бир жакшы бир пикирлеш болуп, анан эртеңки күндө биз жакшы бир сюжет жазсам, жакшы бир макала жазсам, жакшы бир жаңылык айтып элдерди кубантсам деген негизги менин ички дүйнөмдөгү оюм ушундай да. Демек ойлордун негизги бөлүгү ошол кесибиңизге. Кесипке байланыштуу, кесипке байланыштуу деп койсом туура болот, ооба. Анан биз телекөрүүчүлөргө дагы убада бербедикпи, баягы жан дүйнө, ички сезим, туюм тууралуу сүйлөшөбүз. Анан сизди сыртынан көргөндө көбүнчө баягы салаваттуу, каадалуу, анан каардуу көрүнөсүз да. Анан бирок сүйлөшө келгенде мен өзүм деле күбө болдум. Ар дайым сүйлөгөндө биринчи сөзүңүздү баягы ошол адамдын дарегине жылуу сөздөрдү айтып, биз комплимент деп коебузбу, сөздөрдү айтып анан кийин маселеге өтөсүз. Анан бул сиздеги балким сапат негизи өзүңүздүн табиятыңыздан барбы, же кийин баягы турмуштук тажрыйба ошентип үйрөттү сизди? Мени чын эле көптөр айтышат, бул өтө каардуу, анан бул жакшы эмес киши болсо керек деп ойлошот. Мен муну көптөрдөн угуп да жүрөм.
Чындыгында мен менен сүйлөшүп, мен менен отурган кишилер чыкканда башкача таасир менен чыгышат деп ойлойм да. Мен муну мындай 60 жылдык өзүмдүн өмүрүмдө көп жолу уктум да. Көптөрдү мына ошондо канча десем бир 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда жүрүп калдым. Анын ичинде 20 жыл ушул Баткенде жүрдүм. Мен эмнеге сыймыктанам? Мен мындай жаш ушундай менден тарбия алган же болбосо мен иштешип калган бир көп окуучуларым мен жөнүндө эскерип калышат, анан келип айтып калышат. Ушундай эле суроолорду беришет. Сизди ушинтип айтасыз, ушундай киши турбайсызбы депчи. Мен билбейм, бул жакшы сапат деп ойлойм да. Ким болбосун, бейтааныш болсо деле мен тааныштай учурашам дайыма. Бирок күлүп учурашам. Сөзсүз эгер эсебин тапсам бир жакшы бир комплимент айтып койгум келет да. Ушунда адамдын ички дүйнөсүндө мындай ачып аласың деп ойлойм да, качыш үчүн, бирөөдү сүйлөтүш үчүн сөзсүз ал киши менен жакшы сүйлөшүш керек. Демек табиятыңыздан Табияттан ошондой болсо керек ооба. Ошондой болсо. Бирок үйдө кандай кишисиз? Үйдө деле мындай чарт-чурт эткен учурлар болобу? Да, мен кандай десем, мен убадага абдан бек турган адам деп ойлойм. Мен мисалы үчүн саат 7-де десем, мен 7-де келем. Же болбосо ушул нерсени аткарам десем, аткарам. Эгер аткара албай калсам, мен ички дүйнөм аябай кыйналат. Анан мен балдарым менен мындай достой сүйлөшкөнгө аракет кылам. Келиндерим бар, мен дайыма золотой дейм, кызымды да золотой дейм. Эмнеге дегенде, алар ошо ички үйдөгү семьяда да ушундай бир жакшы абыра, жакшы эме болсо, алар дагы ушундай бир мындай бириге бири мамилеси ушундай жакшы болсун деген тилегим бар. Буюрса алардын баардыгы ушундай да, биздин үй бүлөдө ушундай. Анан мүнөзүмдө да бар. Туура эмес болуп калса, мен абдан катуу мындай айтып коюшум мүмкүн. Балдарыма да, жосо өмүрлүк жарыма да катуу айтып коем. Мен бир айтканда катуу айтып коем, бирок көп эле мындай бир эмете бербейм деп ойлойм да. Чектен ашпайм. Бирок катуу айтканда экинчи мындай ошол нерсеге жасабай тургандай кылып айтам да. Бирок жубайыңыз кандай болду? Ал балким баягы аял эркек эриш аркак жүрүп, анан бири от болсо бири суу болот дейт. Анан сиз от болгондо аялыңыз суу боло алдыбы, мисалы үчүн? Биз мында канча десем, мен уже 40 жылдан ашык жашап калдык, жашоо кечирдик. Бизде 2 уул, бир кызыбыз бар, 7 неберебиз бар. Кудайга шүгүр. Эми казан аяк кагышпайт деп эч ким айта албайт. Бул турмуш, жашоо. Анан кээде балким мен ашып мындай ката кетирип коем, кээде мен жолдошум катары кетирип коет. Муну көпчүлүгүнү мындай бир эметпеген менен кээ бир учурларда сөзсүз мындай бир катуураак андай кылса болбойт да, жосо муну айтып койсоң болбойт да, теги уят же мындай деген сөздү мен айтам. Ошондой эле жоопту өмүрлүк жолдошумдан да алам. Сен ушундайсың, сен ак көңүлсүң деп калат, же болбосо сен ушундай балдарыңдын баардыгына катуу айтпайсың. Жосо коңшуларга кандай ушундай да, ушундай бир нерселер деп, же болбосо ушундай кээде айтып калат. Ата мен бул турмушта мындай өкүнбөйм да, бул жашоодо. Эми жашоо ошонусу мен кызык экен да. Жашоо демекчи, мына сиз деле мына 60 жаштан карынашып, мына жакында туулган күнүңүздү белгиледиңиз. Анан деги эле мына өзүңүз башыңыздан өткөрүп аткан киши катары айтсаңыз, 60 жашка келгенде инсандын алдында кандай жоопкерчиликтер болот экен, кандай сезимдер болот экен? Чын айтсам, мен 60 жашка чейин ойлонбоп турмун. Анан 60ка чыктым десе, таң калдым, чын айткандачы. 60ка чыгып мен эмне иш жасадым депчи. Чын эле 60 жаш бул мен үчүн мындай 6 күндө эле өтүп кетет экен да. Ушундан кийин мен мындай убакытты, ушундан кийин адам аз жашагандыгын ушуну сезе баштадым да. Бирок ага чейин эле мындай билет элем, адамдын өмүрү өтө кыска, бирок бул кыска өмүрдө мындай жакшы бирөөдү кыйнабай, же өзүндө кыйналбай жашаш керек деген эменен көп айтып жүрөм. Бирок 60тан кийин мен бул жашоодун өтө мындай кымбат, анан убакыттын өтө бат өтө тургандыгын, балким 100гө барсаң деле мына 100 күндөгүдөй көрүнбөй тургандай сезилип калды да. Эмнеге дегенде, мына өзүңүз айтып атпайсызбы, 60 жаш. Бул айтканга оңой, чындыгында бул өмүрдө не деген күндөр өттү,
анын ичинде кыйынчылыктар болду, анын ичинде жакшылыктар болду, анын ичинде ийгиликтер болду. Бирок мен өкүнбөйм, мен кандай болбосун мындай жашоодо мындай өзүндүгү менен, тартиби менен өткөрдүм депчи. Кудай буйрса ошондой 60ка силер да чыгасыңар. Буйрсачы, бирок мен жаштарга айтып кетет элем. Мынандай өмүрдө такыр шашпаш керек экен да адамчы. Анан бирөө менен мушташып, мен сөзсүз ушундан бир өчү алып калам, жоксо мен ушул ишти кылып койсом мага болот, мен ушуну жеңип койсом деген бул ой болбош керек экен. Ансыз деле адам аз жашайт. Ошондуктан эсеби болсо дайыма мындай ошол адамга бир жакшылыкты кылып, ушуну эсте кала тургандай, көңүлдө кала тургандай бир нерсе кылып койсоң, кийин өзүңдүн немеңе деле жакшы го деп ойлоп калам да. Демек өмүрү тууралуу сүйлөшкөндө мына жакында эле чыгармачыл инсан жаш кетти, Элмирбек Иманалиев деле өтүп кетпеди. Анын айткан сөзү бар экен да, ар бир инсан жаштыкты эстегенде сөзсүз баягы сүйүү сезими эске келет дейт. А бирок кыргызда сүйүү ыйык сезим, ыйык сезим туюк сезим болуш керек дейт экен. Сиз деле ошондой ыйык, туюк сезимдерди баштан кечирсеңиз керек. Албетте, мен деле жаш болгонмун. Мен деле сүйдүм. Балким мен деле сүйгөндөр бардыр. Эми бул ыйык сезимди 60 жашка келгенде эскерип отуруштун өзү мага мындай ыңгайсыраак болуп турат. Бирок мен жаштыгым өттү. Баары мен өмүрлүк жарымды жакшы көрөм. Демек баягы кыргыздагы бирөөнү сүйүп жетиш эмес, жеткенин сүйүп жашаш керек деген девиз сизге жакыныраак экен. Сөзсүз. Бирок менин деле ички сезим, менде деле жүрөк бар да. Унутулбаган күндөр бар. Кээде эстеген, кээде кона турган жакшынакай күндөр өттү, чынын айткандачы. Студенттик мезгил дегенде болду, анын арасында мектепте окудук. Анан кээде жубайым экөөбүз отуруп сүйлөшөбүз ушундай. Ушу сиз берген суроодой суроо берет да, сен деле барбы деп коет. Мен албетте жок деп коем да. Анан өзүнөн сурап кой, мен бул өзүмдүн эч кимге айтпаган ички дүйнөдө мындай сактала турган ыйык сезимдер болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан анын үстүнө азыр 60ка чыкканда бул тема бизге мындай ыңгайсырак. Анан мына сезим деп сүйлөп атабыз, адамдын жан дүйнөсү деп сүйлөп атабыз. Бирок турмушту мисалы үчүн дайрада элестетсек, ар ким өз дараметине жараша мисалы үчүн өз чөчөгүнө сүзүп алат экен да. Бирок мына сиз өзүңүз эле 60ка келдим деп атасыз. 60ка келгенде сиздин чөчөктө эмнелер бар экен? Эң туура айттыңыз, чөчөк жөнүндө. Адам өмүр өткөнгө чейин мындай кичинекей кашык менен авир чогултат экен да, бир чыныгы. Элестетиңиз ошондой. Аны балким жүзгө чыкканга чейин, балким өмүр өткөнгө чейин. Эгер ал чөчөк төгүлүп кетсе, анда кадыр баркың бүт кайра ошону толтура албайсың да. Ошондуктан бул авир соту анандай бир коом алдында жоопкерчилик менен жашаган, анан бирөөдө мындай өзүң жөнүндө мындай жаман ой калтырбаган жашоого аракет кылыш керек экен да. Мен өзүм ошентип ойлоп коем. Анан Кудайга шүгүр, бирөөнүн алдында мындай бир карыз болуп, же болбосо бирөөнүн мүлкүн уурдап, же болбосо кимдир бирөөгө катып айтып эметкен жокмун. Мен эгер бирөөдөн бир аманат ала турган болсо, мен аны жеткиргенге абдан чашам да. Антпесе мен уйкум келбейт. Эми ушундай бир эмелер болуп кетти. Өзгөчө мындай жашым улгайган сайын бул мезгил ушундай болуп калат экен. Мен дагы бир нерсени айткым келет. Адамдын өмүрү 50ден кийин абдан бат этет экен. Таң атат, күн кечкирет. Негедир ушул мезгилде адам кандай десем мындай өзүң жөнүндө ойлобой эле, коом жөнүндө, бала чакаң жөнүндө, эл жөнүндө, анан дагы бир ишти бүтүрө калайын, жоксо неберемди жеткире калайын деп жүрүп, ушундай шашып баягы 50ден 60ка, 60тан 70ке чейинки убакыт абдан бат өтөт экен да. Бирок ошого айткым келет да, бул өмүрдө жаштар менден кийинкилер ар бир күндү ушундай бир жакшы сезим менен, анан үнөмдүү, анан өзүгө да караш керек. Негизичи адам иштеп эле жүрө бербеш керек деп ойлойм да. Природага чыгып, жаратылышты көрүп, анан бир жакшы музыка угуп, же өзүнүн хоббилери бар, ошондой нерселерге убакытты таап өткөрүш керек го деп ойлоп калам. Сиздин көңүлүңүзгө мисалы үчүн көбүнчө эмнелер жакыныраак? Балким күндөлүк жазасыз, балким ыр жазасыз дегендей, балким жаратылышты сүйөсүз. Мен жаратылышты абдан сүйөм. Өзүм мен балык кармаган жакшы көрөм.
Анан сөзсүз мен мына эмгек жамаатында да мындай иш жок, баягындай эметкенде жетекчилиги айтпай, билдирбей эле мындай жалпы барып эс алдырып келгенде ал жерде баягындай кылганды мен жакшы көрөм негизичи. Эмнеге дегенде азыр ошол убакыт айттым го абдан кымбат. Анан туура пайдаланыш керек депчи. Ыр жазат дегениңизге мен да биринчи мен деле акындарга окшоп ыр жазгым келген, жазгам. Анан карасам менин ырларым акындардыкына окшобойт, салыштырып көрсөм. Анан өзүм уялдым, ушуну ошол боюнча эле калтырайын да мен колумдан келген жумуш ушу журналистика боюнча эле жүрөйүн деп калгам. Журналистика тармагы демекчи, мисалы үчүн бир учурда 4 мекемеде иштеп, жетекчилик кызматтарда да иштеген учурларыңыз болгон экен да, аны коомчулук деле жакшы билет. Анан ошол учурда балким коомдун талабы ошондой болду. Анан деги эле ушул 4 жерде иштегенге кантип жетиштиңиз, энергияңыз ушунчалык күчтүүбү? Чындыгында Баткен областын бул түзүлүшүндө көп жактан кадрларга муктаждуу. Анын ичинде журналистика тармагында такырындай кесипкөй журналисттер жок болчу. Ал мезгилде сиздер мектепте окуп жүргөн окуучу болсоңуздар керек. Ошондо областтын телевидениеси ачылып калды. Областтын гезити түтөлдү. Ошол эмес алгачкы. Анан мен губернатордун басма сөз катчысы плюс КТРдин Ала Тоо боюнча маалымат боюнча өз кабарчысы болуш деп кеттим. Обедке чейин мен тиги телевидениянын жамааты менен иштеп, обедтен кийин редакциянын гезитин чыгарып, кечинде губернаторго маалымат чогултуп, ошол мезгилде КТРга маалымат берип турдум да, Ала Тоого. Анан ал жаш кездеги мындай 11-12 деп убакыт менен эсептешпей иштеген экенбиз. Ойлосом абдан жакшы күндөр болгон экен. Биздин жөн эле иштеп койгон жок эми, 4 жерде иштеген болсо, бул кандай ийгилик болбок беле деген ойдо кетиши мүмкүн да көптөр. Чындыгында муну тарыхта калат болуш керек. Мен газетага кирсем 500 000 сом газета карыз болуп чыкпай калган экен, банкрот болуп. Анан ошол газетаны биз эмгек жамааты менен 3 айда тургуздук. 3 айда тургузуп, тескерисинче 500 000 киреше алып чыгып, анан түстүү газетага айландырып, тиражын 5 000ге чыгардык. Бул деген азыр Борбордогу эң мыкты 10 гезиттин катарында турат. Бул Эркин Тоо кыргыз туусунан тең эле. Ошол мезгилинде телевидениеде биз чакан жамаатыбыз бар да абдан каттуу иштедик. Түнү күнү иштеп, баягындай кылып жүрдүк. Тилекке каршы бул сиз айткандай көп энергия, баягындай чарчатат экен. Анан мыйзамга да дал келбей калгандыктан мен газетасын тандап кеттим. Бирок мени телевидение кал деди, мен болбой койдум. Эмнеге дегенде мен газета негедир, мен жүрөгүмө жакыныраак болуп, ошондо мен газетага иштеп калдым. Ошондон бери мына өзүңүз айткандай 20 жыл убакыт өттүр. Област түзүлгөндөн бери убакыт, мезгил, сааттын чыкылдагы менен ушул жерге жеттим. 20 жыл демекчи, өзүңүз айтылуу баягы илек куштарым экен деген лейлектин кулунусуз да. Анан баткенче айтканда баткенче болуп калдыңыз. Демек баягы айрымдар айтып жүргөн Баткендин тузу оор деген чын экен. Чын деле ошондо. Мен Баткенге убактылуу келгем деп ойлогом. Ошол мезгилде журналисттер жок экен, губернатор Айбалаев болчу. Чакырылачы, бирөөнү тапкылачы деп 1-2 журналисттерди алып келген экен, жаккан эмес. Анын ичинде мына Жажанов, Адылжан деген акабыз бар эле, дагы бир. Анан мен келсем эле, сиз иштейсиз, жаш экенсиз деп өтүп калды. Мен жакшы деп анан сөчтүм. Ички дүйнөмдө мен 1 ай же 2 ай иштеп туруп кетем деген эмеге чечимге келгем да. Ал мезгилде чын айтканда Баткенде мына азыркы көчөлөрдүн баардыгы чаң, тамак жегенге ашкана жок, суу жок, балдарым ошто, анан бүгүн кетем, эртең кетем деп жүрүп, негедир жана сиз айткандай Баткендин тузу тартып, ушул жерде калып калдым. Мына бүгүн кетем, эртең кетем деп жүрүп, ошол мезгилде мына Мээрим деген бир чоң эл аралык фонд бар эле. Бул экс президент Аскар Акаевдин аялы Майрам Акаева баштаган. Ошондо Баткендин айткандай Мээримдин дагы аткаруучу директору болуп,
Стадионда жүздөгөн балдарды талантын тарбиялап, концертин бердиртип жүрүп, ошондо губернатор Аймалаевдин аялы Салима Абдрахмановна мени жактырып калып, кетирбей койду да. Кетпейсиң, ушуну алып кал деп, анан бүгүн кетем, эртең кетем деп отурган жаңы салынган үйдөн үй берип, чын деле айткандай Баткендин кулуну болуп калдым. Бул жерде менин кызым Баткендик болуп калды. Балдарым ушул жерден бүттү, балдарым ушул жерден төрөлдү. Эми ушуга карабастан бир адамдардыкында бир факторлор бар да. Бул Баткенчи, бул Лейлекчи. Мен чынын айтканда Лейлекте жашаган жокмун. Лейлекте жашаган. Мен 10 класс бүткөн боюнча Бишкекке кеткен болсом, кайра Оштон келип берге туруп калдым да. Мени Лейлектен көрө Баткенде көбүрөөк таанышат да, көбүрөөк таанышат. Да, иштедим мен эң жаш маданият бөлүм башчысы болуп Лейлектен өзүмдүн карьерамды баштадым. Бат эле Ошко, Оштон бияка келип ушундай бир иштешип калдык. Чынын айтканда Баткендин тузу оор экен. Баткендик болуп калдыңыз. Ошондой оор, ошол эле учурда сыймыктуу учурларда баштан кечириптсиз. Анан бул учурларды эстегенде албетте адам кээде кайгырат, кээде сүйүнөт. А сиз кайгырганда мисалы үчүн ким менен бөлүшөсүз же ал көкүрөктөгү букту кантип чыгарасыз? Негизи өзгөчө эркек адам 12 мүчөсү аман болсо, ден соолугу чың болбосо ыйлабаш керек. Бирок ички дүйнө мындай кайгырат. Ал мезгилде эч кимге көрсөтпөгөнгө аракет кылыш керек. Менде деле ошондой эле болот. Мен мындай көп мүдүрүлдүм, көп тагдырдын бир оор сыноолоруна калдым. Бирок ошого карабастан көп нерселерди да жеңдим. Анткени мына сиз өзүңүз айтып аткандай 40 жылдык журналистикада мен бир эмес бир нече жолу жылдын мыкты журналист, алтын калем деген сыйлыктарды, эл аралык сыйлыктарды берип жүрүштү. Эми баягы мезгил өткөндөн кийин азыр мен жаштардын аренасынан акырындап өзүмдүн улгайган жашыма байланыштуу, муңума байланыштуу акырын сырып келатат. Бирок сиздерде куракта ушундай мезгилдерде чын эле чарчоону билчү эмес экенбиз, ойлосокчу. 12 саат, 13 саат иштеп, анан жасаганда мен мындай эптеп-септеп жасаганды жакшы көрбөйм да. Ушул кандай нерсе болбосун чыкканда элдер сөзсүз деп калышы, мындай ушундай болуп калыптыр депчи. Анан золотой середка кылдым, орто эме эле орто саат дегенде мындай деген нерседен көрө бир нерсени жасап элдин эсинде калып калган бул өзү чоң бакыт да. Менин изденүүмдө дайыма журналистикада ошондой каармандарды издеп жүрөм да. Ошондой каармандар менен мен өзүмдү мындай ошондой каармандардын образын ачып, ошондой каармандарды бере алганымда мен өзүмдү мындай рахаттанам, кадимгидей элечи. Бактылуу сен таба алдым ушул ойду дегенде болуп калат да. Каарман демекчи, мисалы үчүн сиздин көпчүлүк каармандарыңыз аркылуу биздин Баткендин дагы бир өзгөчөлүгү ачыкка чыктык десек болот да. Мисалы үчүн Чек Арачы апа дагы башка каармандар тууралуу. Анан ошол эле учурда соңку мезгилде кайрымдуулук жасоону, мисалы үчүн коомчулук мода катары деле кабыл алынган атат. Анан бирок бир алымдын айтканын эске алсак, кайрымдуулук качан купуя, эч кимге эч жака жарыя болбой жасалганда ошондой жан дүйнөгө берген рахат өзгөчө дейт. Тагыраак айтканда номер 1 даам дейт да. Ушундай даамды татып көрдүңүз беле? Эми мени балким каармандар ушу аргас кылдыңыз. Мен биринчи каармандарым жөнүндө айтайын. Сиздер билсеңиздер керек. Мына Чек Арада Урулка деген апа бар экен. 70 жашка чыккан. Мен капыстан таанышып калдым. Ошол жерге барып үйүнүн чай ичсем, абдан татынакай кыргыздын энеси экен да. Анан отуруп эле айтып калды. Мен деди атамдан ушундай бир бак калган деди. Мен журналист экенимди билбейт. Мына тажиктер ушуну мага 1 миллионго сомго сат деди. Мен сатпайм дедим дейт. Ошентип мен сатпай келем. Күн сайын барып ошол атамдын чарбагынын четинде отурам. Атам өтүп кеткен дейт. Бирок атамдын өтүп кетсе дагы мен сатып койсом, атам мага эл мындай таарынат дегендей ушунчалык таза эмес менен бар. Анан сезимге келди. Жүрүңүзчү деп анан барсак, чын деле бир чоң чарбак бар, чарбакта бактар деле курап калган. Ар жагы Тажикстан. Тажиктер турат, тирелип калган. Анан ошол жерде турат экен дагы апа эртең менен барып ошол
түшкө чейин отуруп, анан кайра барып, анан түштөн кийин келип, ошол жерден баарылат экен да өзүнө дем алат экен баягындай. Ам ошондо айттым. Ошондо ушунчалык сончулап мен деди, ушул миллион сомго сатканча мен ушул таягы менен ушул жерди кайтарып эметишмер. Мен атамдын багыны калтырсам мени Кудай кечирбейт деген ушундай сөздөрдү. Дарс биз аны түшүнгө мындай КТРга бердик. Аябай мындай чегарачы апа деп чыгып кетти. Кыргызстан бүт президентке чейин жетти. Андан кийинки кечеги Шаар апа. Ал кишинин дагы тагдыры өтө оор. 7-8 баласы бар. Анда мындай орукчан кызы да бар экен. Дуалдын ар жагы тажиктер, бер жагы турат. 7 баласын камап коюп, түндөсү жатат экен да. Апа деген ушундай экен да. Босогодо жатып, ошол жерде Шавкат деген бир хулиган тажиктин баласы бар экен. Түндө келип, аларды үйүндө өрттөйм, бычак менен соём, тигинден кет дейт экен. Ошол апа, ошол 7 баласыны плюс көөсүнү коруштун ошо босогодо жатып, ошо чегараны куруп келди да. Бул деген кыргыздын кандай патриоттуулук өтө жогорку эмес да. Кийин ошол Шаар апа жөнүндө да бердик. Ал кишинин дагы мындай эл аралык уюмдар, мамлекеттик кызматкерлер дайыма барып, мындай бир эмесин берип атты да. Чындыгында биз аябай мындай татыктуу, бирок белгисиз, өтө белгилүү мындай жөнөкөй адамдарыбыз көп да. Бул менин каармандарым жөнүндө айттым да. Ал эми Кундуз менен азыр атын унутуп атам, бир аябай татынакай бала эмеде жүрө берет. Коляскада. Анан бир күн жумуш издеп келиптир. Мага жумуш болсо мен иштейт элем деп. Карасам компьютерди баарын билет экен. Анан отурсак айтып калды. Ошол Кундуз менен баш коштук дейт. Эми эки май бир үйдө өзүн бактылуу сезет экен. Биздин кыйналганыбыз дейт. Ошол үйгө канча суу алып кирсек дейт, ошонун баарын чыгарабыз дейт. Мейли суу кирет дейт, бирок чыгарыш абдан кыйын болду дейт. Анан ошол жанагы кожоюн да кыйналып кетти, чык дейт, биз каяка барабыз дегендей. Ошондо мен мындай бир эме келди. Ушуларга кантип биз жардам бербейбиз, биздин замандашыбызга деп. Анан көрккө кирип эме жасаттык. Кундуз менен ошол жардам беришибиз керек деп. Бир ай бою мындай элдердин төпсүдөн телевизор аркылуу жүрүп, аябай чоң суммадагы акча топтоп, ал кишинин бүтпөгөн үйүнү бүтүрүп, ичинде бүт условиясы менен коюп койду. Эми муну айтпаш керек болчу, бирок эми сөздөн бирок биз сөзсүз мындай кайрымдуулукту бири-бирибизге дайыма берип турушубуз керек. Үлгү катары. Өзгөчө бизде мүмкүнчүлүгү бар чоң организацияда мындай уюштуруучулук жөндөмү бар адамдар, мындай адамдарга сөзсүз кайрымдуулук кылып турушубуз керек да, деп ойлойм да. Мындан башка дагы менин жан дүйнөмдө бирөө кандай басып баратса, кыйналып баратса, же ошондой ташкентке сөзсүз мындай тыз этет да, же бир нерсе бергим келет, же сөз мындай нерсе кылгым келет да. Мына ушул биздин Баткенде көптөр менен жүрөм. Анан мен неберелерим мен менен болуп калганда айтат, сиздин досуңуз кетип баратат депчи. Мага дос кылып коет. Мен сөзсүз ал кишилердин мындай жок дегенде саламдашып, анан мындай бир мамиле. Дос демекчи, кыргызда жар тандагандан мурда дос танда деген сөз бар. Ошол эле учурда бирөө жаныңа дос, бирөө малыңа дос деп айтышат. А сиздин жашоодо чыныгы канча досуңуз бар? Ушундай экен. Дос. Мен досторум кандай десем, сиз айткандай абдан жакшынакай мындай сырдашкан, сүйлөшкөн, анан чогуу баскан, чогуу күлгөн достор болгону менен менин жан дүйнөмдө эки эле досум бар өзүчү. Мен алар жөнүндө айтпай эле коеюн, бирок мен өзүмдүн ички дүйнөмдө туям. Эгер мен ооруп калсам, алар да ооруп калат. Анан мен сурап калсам, ошондо мен сезем да, так бул жашында дос деген көп болот экен. Бул барып башыңа иш түшкөндө, же болбосо мындай кыйналганда, же болбосо кайсы бир эмелеринде мындай кырдаалда жалт көрүнө түшөт экен, анан жүрөгүңдө орноп калса, ошондо анан сен аларды өчүрө албай тургандай ойдо калат экенсиң да. Демек, өмүр өткөн сайын достор деле тандалып эргелип калат экен. Эргелет. Мен бардыгын жакшы көргөн саналаш досторум баарысын жаман дебем. Мен алар менен кээде отуруп, бирөө менен жакшы сырдашам, бирөөсү менен мындай жолдо жүргөндө ушундай бир эме болгону менен, бирок бар тараптуу келишкен менин досторум бар.
Дос демекчи, баягы бала чака демекчи, балдарга ата эне ар дайым баягы жакшы жашоонун үлгүсү же болбосо жакшы сабакты бергиси келет. Анан сиз деле балдарыңызга көп учурда тарбия берүүдө биринчи эмнени кармандыңыз? Балким дос тандоодо жол көрсөттүңүзбү? Балким биринчи талим тарбияга маани бердиңизби? Окутуп, чокутуп, балким? Мен балдарыма шартка байланыштуу мен өзүм ойлогондой мындай окута албадым. Себеби ал мезгилде Ошто иштеп калдым. Мен Ошко кеткенде балдарым Лелекте туруп калды. Кийин Лелекке барып, Ошко барганда балдарым бияктан үй алганга чейин Ошто туруп калды. Анан бул жерде көп жерлерде окуп калды дагы. Мен балдарга өзүм жаш болгондуктан анча маани бербеп турдум. Бирок мен балдардын балдарына өзгөчө мындай бир көңүл бөлүп турам да, аларга айттым. Силердин менин деңгээлим ушул. Эми заман келечек буларды болгон соң силер эми муналарды окуткула. Мейли теге тыйын берип окутасыңарбы, бирок үйгө келгенден кийин дагы тарбиялайсыңарбы деп, азыр менин неберелердин баардыгына мындай башкача бир тарбия берсек деген ниетибиз бар. Экөөсү, үчөө да төртөөсүнү ата энелери мындай акча төлөп, мындай тарбиячы жалдап дегенде окутуп атышат. İçimden suyunup koy, men buların келечеги болсунчу депчи. Буюрса ошондой. Мен жалпы эле элге деле айткым келет. Коом аябандай бир адеп, ахлактан, билимден, имандан бир аз мындай тайыздап кетти. Ошондуктан биздин келечегибиз, мамлекетибизди түптөгүбүз келсе, биз сөзсүз ушу жаңы төрөлгөн балабызга жакшы башкача мамиле кылышыбыз керек, аларга окутушубуз керек. Биз эмне үчүн башка мамлекеттерде болушубуз керек? Биздин Кыргызстан бул 6 миллион калк бар мамлекет. Бейиштин төрү деп койсок болот. Мына мен салыштырып көрүңүз, жылдын 4 мезгили турса, бүт бизде байлык турса, эмне үчүн биз өнүкпөшүбүз керек? Эмне үчүн биз китеп окубашыбыз керек? Эмне үчүн биз баягындай кылбаш керек? Бул ошондуктан биз сөзсүз менимче ушул кийинки муунду биз тарбиялашыбыз керек. Мен жалпы ушундай бир эмеде айткым келет. Менин курактагылар, 60-тагылар, 50-ден 60-га чейиндер азыркы ушул муундарымдын алдында биз кечирим сурашыбыз керек. Эмне үчүн? Мына бизге ата-бабаларыбыз кан кечип ушундай заманды алып келди. Ошол муундагылар азыр ушул баягы согуштун катышуучулары жаштыгын урдаткандар деп койсок болот экен. Алар революциядан кийин деле курсагы тойгон жок. Курсагы эми тойгондо согуш болуп кетти. Анда деле согуш келди. 50-жылдарга чейин деле мамлекетибиз өнүккөн жок. Мындай кайра курулду. 60-жылдарда деле жакшылык болгон жок. Мына азыр аябай сонун мындай мезгил келгенде биздин мындай төңкөрүш болуп, дагы баягындай болуп, биздин коомуздагы ошондой ыйманды, ошондой мекенчил, ошондой эмгекчил адамдардын мууну ошол боюнча кетти да. А биз эмне кылып атабыз? Менин курактагылар мына өзгөчө саясатка берилип кеттик. Мен депутат болсом болду, мен сөзсүз баягындай бийликке чыксам болду, менен алсам болду. Анан түндүк, түштүк, дагы эмне деген болот? Жердешчилик, уруучулук бул биздин сөзсүз мындай эмес да, мына азыркы кемчилигибиз. Ошондуктан мен 60-жылкы мына биз ушул коомду мына кыйнабай, ушул 30 жыл текке кетирбей, ушундай абалга алып келген биздин, менин курактагыларым, менин муундаштарым. Булар сөз түшүнүш керек. Биз мындай коомду татыктуу кылып кийинки муунга өткөрүп бере албадык. Мына өзүңөр ойлонуп көргүлө. Биз саясат деп жүрүп башка нерсеге өтүп кеттик да. Буюрса биздин келечегибиздин алды бар. Ошондуктан биздин жаш муундар, биздин балдарыбыз, экөөбүз болбосо биздин кийинки балдарыбыз сөзсүз биздин Кыргызстанды дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 мамлекет болбосо да бир 30-40-50 жыл болсо да ошондой жерге жеткирет. Себеби бизде ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. Кудай сиздин тилегиңизди кабыл кылсын дейли. Анан сиз айткан сөздөр балким сиз кечирим сурап атпайсызбы биздин муундун алдында? Анан бул өзүңүз айткандай балким баягы жаш өткөн сайын, негизи кыргызда айтат го, жаш өткөн сайын бата көй болуп, анан жакшылык тилеп эле ушундай болуп калат экенсиң депчи. Анан бирок жаш өткөн сайын мындай курак
жаш куракка байланыштуу чектөөлөр деле болот. Аны сиз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы үчүн жаштар барган жерге баргыңыз келет, сиздин деле бирөөгө жакшы сөз сүйлөгүңүз келет. Жүрөк карыбайт. Карыбайт экен. Хот 100ге барсаң делечи, ошол жүрөк сени кандай көргөн болсо ошондой көрөт. Бирок муун, убакыт, жаш, курак сени сөзсүз чектейт экен. Мына бир жакшы элестетели. Эми жаш курактагылар ырдап бийлеп турса, сен барып аралассаң, анда ал мындай туура эмес, ыңгайсыз болуп калат. Ошондуктан алыстан гана суктанып, аларга мындай жакшы бир каалоо тилек айтып, мындай эметип коюп чектелет экенсиң да, бул мезгил өзү ошону чектейт экен. Конечно, өмүр өттү. Алдыда дагы жакшылыктар бар. 60 деген жаш бул бүттү деген сөз эмес. Мунун алдыда да канча деген жакшы күндөр бар. Ошондуктан Кудай буйрса мамлекетибиз жакшы болуп кетет. Мен сиздердей жаш келечектүү журналисттерге, жаш муундарга туура эмес айткан жок. Мен дагы бир жыл айтып коеюн. Мен дайым ойлоном. 60, биз 50-60 жаштын курактагылар ушул коомдогу 20-30 жылды бекер өткөрүп койдук да биз. Туура мындай бир системага сала албадык. Арада 2 жолу, 3 жолу мындай 2 жолу төңкөрүш болуп кетти. Андан кийин бизде бир оңолуш болуш керек эле, бир жакшы нерсеге барышыбыз керек. Ошентип акырындап биз коомубузду мындай мекенчилдик сезимибиз менен, билимибиз менен оңдошубуз керек го деп ойлойм. Демек сиз деле мисалы үчүн 2 доорду көргөн инсансыз. Ооба. Анан бүгүнкү доордун жаштарына мына өзүңүз айткан мүмкүнчүлүктөр дагы кеңири. Анан бизде дагы мисалы үчүн айрымдар айтып коюшат, кыргыз жалкоо келет, же болбосо анча эле эмгекчил эмеспиз депчи. Бирок мына биз Күгүмдө көрсөтүүсүндө сүйлөшүп атып, сиздин ойлоруңуздан кийин дагы деле оюңузду сурап билгим келип атат. Анан биздин муундагы жаштар мына Күгүмдө биз кантип жыйынтыкта деп ошол күнгө кантип жыйынтык чыгара алабыз? Биз кандай десем, биздин муундардын акыркы мезгилдердеги муундардын көз карашы бизден такыр башкача. Алар дайыма колдогу мындай интернет, соцсеттер, фейсбуктерден бүт маалыматтарды алып, анан баягы биздин курактагылардын деңгээлде биз көргөн баягы мезгилде булар көрбөй калды. Ошондуктан булар азыр биз аларга канчалык ынандырсак деле, себеби ал мезгилди көрбөгөн жаштар аны кабыл алгысы келбейт. Аны алдырсаң деле албайт. Эмнеге дегенде алар мындай колундагы мындай телефон аркылуу көп маалыматтарды алып атат. Бул деле жакшы. Маалыматты ар тараптуу алган дагы жакшы. Бирок ошол маалыматтардын бардыгына мындай баш айланып, анан мындай бир алардын ички дүйнөсүнө, коомго болгон көз карашына мындай өзүнүн терс таасирин тийгизип атат деп ойлойм да. Ошондуктан биз сөзсүз мамлекеттик саясатка, идеологияга, мекенчил болушубузга ар бирибизди, эмгекчил болушубузга ушундай бир эме болуш керек. Бирок дагы айтайын, бул мезгилде биз азыр оңойчулук менен кайра ордун окуй албайбыз. Анткени бул аралыкта бир муундун өмүрү калды да, эгемендүүлүк болгондон бери, туурабы? Эки доорду көргөндөрдүн көз карашы такыр башка. Жаңы доордун жаштары такыр башка болуп калды. Ошондуктан биз мамлекеттик, улуттук идеология, мекенчилдик сезим, ушундай бир жакшы ой пикир, жаштарга болгон үлгү, бир хотко мындай эмеге түшө албай жаткандайбыз да, мындай. Калыпка түшө албай жаткандайбыз да. Мына СССРдин тушундагы идеологияны билесиз. Алда адам адамга жол, дос жолдош жана бир тууган дейт. Кандай оор дүйнөлүк экинчи согушта орус биздин СССРдин чоң идеологиясы дүйнө жүзүнө таң калтырып койбодубу? Анда немистер айтканда, бул дүйнөдө орустар сөзсүз жеңилет, ал жерде 80ден ашык улут бар, кирсе эле баягындай чилдей тарап кетет деген. Жок, биздин идеологиябыз абдан күчтүү болгон.
ошол идеология аркылуу даже кандай десем, мына Сталин үчүн, атамекен үчүн деп ошол өлүп кеткендер өзүнүн өлсө дагы үнөсүнө кабыл болгон. Мен эмне үчүн улуттук идеология жөнүндө айткым келет. Келиңиз, Япон өлкөсү дагы согуштан кийин аябай жардуу болуп, элдери эми болду, бул Япон мамлекетинде жашап болбойт, деңиздин жээги эч нерсебиз болбосун деп туш тарапка кете баштайт атканда бизден да оор тагдырды өткөргөн да. Ошондо силердей акылдуу жаш Япондун билимдүү эмелери чыгып, элегенттери чыгып айтыптыр да, Японду кайда баратасыңар десе, мына бүт эми бул мамлекетте кантип жашайбыз, бизде эч нерсебиз жок болду, 2 шаарыбызга атом бомбасы түштү, бул жак кыйрап калды, эмне кыласыңар десе, анан айткан экенбиз, силер Япон мамлекетинен башка жерден эч бакыт таба албайсыңар, силердин бактыңар дагы, келечегиңер да ушул жерде. Мейли кайсы өлкөгө барбасын, силердин алтын төшөп койсо деле, силер өзүңөрдү өмүр бою Япониянын эстеп куса болуп, бакытсыз болуп келесиңер деп. Макул, анда эмне кылабыз десе, ошондо баардык ишти коюп, Япондо экономикасын коюп, биринчи идеологияны баштаган экен. Адамдардын аң сезимини өзгөртөлү дагы, мен бир гана Япон өлкөсүн сүйөм. Менин бул жерим, бул менин көчөм, Япон өлкөсүн мен гана оңдойм дегендей идеологияны алып чыгып, ошол менен булар бүгүнкү дүйнө жүзүндө өнүккөн 10 мамлекеттин алдыңкыларда болду. Өзүңүз билесиз, мына цунами болуп, Япон өлкөсүндө аябай каттуу каргашуу болду. Бир Япондун көзүнөн көз жаш чыккан жок. Бирөөсү уурулук кылган жок. Бир дагы мындай бир тополоң мындай каатчылыкты эметкен. Бардыгы кезеги менен туруп, кезеги менен кетип атты. Ошондо атом мындай эмеси жарылып, ууланып баягы жерде аны тазаламайынча элдерге баягы ууланып эмес түпкүлүгүндө жакшы болбой калды. Ошондо жап-жаш жигиттер кирип кетип баратат. Ошол биз ушул эмени улуу заттарды тазалайбыз. Бирок алар билип турат, кирет, өлөт. Алар экинчи. Бирок ушунчалык күлүп кирип атпайбы? Биз Япон мамлекетинин келечеги үчүн ушу биз өмүрүбүз өтсө, биз буга бактылуубуз деп тан берип кирип кетип баратат да. Ушунчалык идеологиянын күчтүүлүгү мына ошентип алар жеңип алышты да, туурабы? Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин ар бирибиздин аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Аң сезимин өзгөртүш. Кайсы мейли бүгүн биздин сөзүбүздү айта берет деген менен адамдын аң сезимин өзгөртүп, мына Кыргызстан меники, бул менин жерим, бул бейиштин төрү. Чын деле Кыргызстан бейиштин төрү. Биз гана ушул мамлекетти оңдой алабыз деген бир жакшы идеология, жакшы бир биримдик болсо, биздин менимче бул Кыргыз мамлекети өнүгө турган, келечеги өтө чоң, кооз сонун бир жакшы өлкөбүз бар. Мен кыргызстандык болгонум үчүн, мен ушул Кыргызстанда жашаганым үчүн өзүмдү абдан бактылуу сезем, чындыгында. Сиз деле ошондой болуп болушуңуз керек, ойлойт болушуңуз керек. Эмне дегенде Кыргызстан бул бейиштин төрү. Анда ушундай баягы изги тилек ойлоруңуздан кийин биз деле көгүмдө көрсөтүүсүн жыйынтыктап жатып, сизге ушундай дагы бир өзүңүздү бактылуу сезген, башкаларга да ошол бактылуулукту чачырата билген жакшы сөздөрүңүздү айтып койсоңуз. Мен бардык телекөрүүчүлөргө, жалпы элге ден соолук каалайм. Айткым келет, бул дайыма мындай адамдын мүнөзү анын тагдыры деп коет экен. Эгер катаал өзгөчө мындай бир мүнөз болсо, сенин тагдырыңда ошондой катаал мүнөз. Эгер ошол тагдырыңы, мүнөзүңө жараша тагдырыңды тандап алсаң, жоксо эч кимге мындай бир жакшы бир позитив менен жүрсөң, жоксо бир эме кылып калсаң, бул дагы жакшы. Ошондуктан мен дайыма айткым келет. Бирибизди бирибиз аяйлы. Анан байлык, мүлк, же болбосо дагы башка бир нерсе деп мындай бирибизди бирибиз тарынтып албайлы. Биз мындай эң башкысы мындай жооптуу мезгилде биримдикти бийик тутуп, түндүк түштүк, же болбосо сен андай мындай дегендейлерден алысыраак болуп, коомубузга мындай бир жакшы
жардам берсек, алга жылышына салым коссок деген эле тилек. Анткени бул ата мекен биздики, биз гана бул өлкөнүн алдыга жылдыра алабыз, биз гана Кыргыз мамлекетинин башка өлкөлөрдүн алдында мындай бир даңгазалай алабыз да. Анда сизге биздин жалпы эмгек жамаатынын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Биздин көрсөтүүнүн алгачкы ошол эле учурда бактылуу каарманы болдуңуз. Ал эми мындан аркы өмүр жашыңызды, чыгармачылыгыңызды дагы бийик дабанашуулар менен, ийгиликтер менен багындырып, биз сыяктуу жаштарга үлгү болуп, өрнөктүү өмүр өтөй бериңиз. Ар дайым ден соолукта, үй бүлөңүз менен бакубат турмуш кечириңиз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен сөз башында, берүүнүн башында убада кылгандай эле биз ар бир инсандын жүрөгүнө же болбосо ички жеке дүйнөсүнө саякат жасайлы дегенбиз. Эгер биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө ушул биз сыймыктанган Баткендин аймактык журналистикасына алгачкылардан болуп ис салган биздин агайыбыз, ошол эле учурда устатыбыз десек болот, Акматов Адылбек Жуманович менен болгон маегибизде сиздер көксөгөн тилек максатты орундата алган болсок, анда биздин жалпы чыгармачыл топ бактылуу деп эсептейбиз. Агай айтып өткөндөй, тагдыр ар бир инсандын ийгилигин дагы, анын жашоо турмушун дагы жарата алат экен. Ошондуктан тагдырыбызды, ийгилигибизди жасаш үчүн агай айткандай, ар бирибизге жылуу сөзүбүздү аябайлы, жылуу мамилебизди аябайлы. Ал эми көрсөтүүнүн жүрүшүндө өзүңүздөр дагы сабак катары, үлгү катары алдыңыздар окшойт. Өзгөчө япондор сыяктуу мекенчил, ал эми биз адатта айтып жүргөн курулайлы төш кагып, мен мекенчилмин, патриотмун деген сөздөрдөн алыс болуп, чыныгы мекенчил инсандар жасай турган эмгектерди жасап, келечекте Баткенди, Кыргызстанды гүлдөгөн мекенге айланталы. Амандыкта туруңуздар.